Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Карт тарыхтын канчалаган тарыхын койнуна алган эчендеген биздин элдик таланттарды такшалтып, талпынтып элибизге эл артысы андан ашкан кыргыз жергебизге атагы таш жарган далай таланттарыбызды тарбиялап өстүргөн биз борборубуз Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын алдында турабыз. Мына жаныбызда атанын уулу Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул мамлекеттик атындагы сыйлыктын ээси атактуу агабыз Замирбек агабыз мына жооп жөнөкөй инсан агабыз жаныбызда турат. Замкейим мына жакында эле ушул өзүңүздүн 40 жылдык чыгармачыл отчеттук концертти ушул элге бердиңиз. Аны жалпы журтубуз билет. Деги эле ошол 40 жылдык отчеттук концерт берердин алдында ушул эртең менен Кутман таң сизге кандай атты да? Эми ар бир күнү турганда, күндүн чыгышын көргөндө ошо Алла Таалага ыраазычылык билгизип, дагы бир өмүрдүн жаркыраган күнүн, таңын аттырганын көрсөткөнүнө өзүбүзчө таазим этип, анан кийин баягы ойлоп, максат кылып жүргөн тилектерди ар бир күнү ишке ашырууга аракет кыласың киши. Бирок ошол күнү мага кандайдыр мындай мен кеч уктадым да, бир күн мурун. Анан кийин ойлонуп, ошо 40 жылдыктын ичинде басып өткөн жолду, иштеген кишилердин баарын, ошолордун баары жөнүндө сөз кылдым мен. Ошолордун чыгармаларын ырдадым. Ошолор менен өзүмдүн ырдаган сүйлөгөн сөздөрүмдү, аңгемелеримди баарын эскердим да. Анан кийин ошол кандайдыр бир мындай өзүмчө 40 жылдан эми күнүгө сахнага чыгып жүрсөм деле өзү сан жеткис болуп калды окшойт, канча жолу чыкканыма. Бирок ошончо дагы мындай бир кандайдыр мындай жоопкерчилик башкача болуп, ушул 40 жылдыгын белгилеп атканда дагы кандай кырдаал менен баягыдай эле болуп калбай, жаңылыгы менен, бир жакшы жагы менен, дагы бир жаңылык жагы менен көрүнөйүн деген аракет менен ошо менен турдум. Таң аттыганда ошо менен тостум. Ошо менен тостсуз да. Демек баягы 40 жылга мына 40 жыл арт андан сиздин бала чагыңызга бир кайрылып өтөлүк да. Деги эле Алымкул аталар, ушул Алтындай апалар ошол кезде мисалы алалык кыргыз жергебизде ушул күү менен, ушул баягы ыр менен эзелтен ушу боз үйдүн ичинде балдар, жаш балдар ойгонуп келген да. Ошол мезгилде кандай болчу да? Аталар мисалы Алымкул атанын же болбосо апаңыздын бир кандай ошол мезгилде ушул сизди ойготор эле да? Мен эми мындай да, ал кезекте бу шаарда төрөлүп шаарда өстүк да. Анан мектепке турарда ошол апабыз эрте а кезекте 7-лерде окучубуз. Анан 6-да турушуң керек болчу да. Анан ошол кезде мен турганда мектепке баягы жуунуп, чайга отуруп кетейин деп атканда атабыз ошол эле убакта өзүнүн жана бөлмөсүндө отуруп чыгармачылык иштеп отурганын көрчүмүн да дайыма. Анан ошо кетип баратканда ошол кишиге барып, анан мен бетимен өп, жетилеп анан эшикке чейин чыгарып койчу, анан өзүм кетип калчумун. Анан эми бул деги эле мындай ошол чыгармачылык жөнүндө айтканда, мен ушу көз ачканы комустун күүсү менен, ыр менен, Манас эпосунун айтуусу боюнча үзүндүлөрдү айтып жүрүштү Саякбай аксакалдар, дастандар менен, ушулар менен ушу тааныштым да. Ошо менен айылына чөйрөмдө ошондой өнөр посттор, ошо өнөрдүн адамдарынын чыгармалары болду да. Демек мына демек Замке ушул баягы аталардын улуу кыргыздын баягы каны менен кошо жаралган комуз күүсү менен ойгонгон күндөр далай жолу болуп отурган. Болгон эми андай ал күндөр көп эле болгон, анткени бул биздин үйгө улуу өнөр посттор атам замандаштар көп келишчи да. Алар мындай отурганда ошол күү чертишип, ырырдашып ошо менен таңдатырган адамдар экен да. Анан ошондо кээ кезде ошол учурлар болуп калганда мен мектепке кетип баратканда дагы эле отурушчу. Ошо бөлмөдө отурушуп, сүйлөшүп, алар ошол эми кандайдыр бир деги эле өнөрдү мындай болгондо жашоонун кереметинде бир өзгөчө пайдаланып, өзгөчө өткөргөн адамдар окшойт да. Эми баягы биздин элтер коомдук телерадио компаниябызда ушул Кутман таң көрсөтүүсүнө атайын ушул каалоо тилек айтып атасыз да. Деги эле жалпы ушул кыргыз калкыңызга каалоо тилегиңиз да. Эми элтерге мен биринчиден чыгармачыл ийгилик каалайм, өзүңө да чыгармачыл ийгилик каалайм. Силердин көрөбүз, аракетиңер жакшы, жаңылыгыңар бар. Анан силер аркылуу жалпы элге мен айтарым эле ушу бөөдө кайгырсыктан тышкары бололу, дагы аман эсен бололу. Ушу Манасты тапкан, Чыңгызды тапкан кыргыз жөн эле эмес. Сан жагынан аз болсок дагы сапаты таза тунук элбиз.
Şu barыңар бар болгула дагы аман болгула. Рахмат сизге дагы ушул куттуу баягы кыргыз жергебизди кутунан таңыңыз дайыма жакшылыктар менен атып жүрсүн. Рахмат, айтканың келсин.